Саламатсыңарбы кымбаттуу менин окуучуларым. Бүгүн адай окуу сабагынан биз дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Кыргыздын чыгаан жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак бала деген жомогун өтөбүз. Анда эмесе мен силерге жомокту айтып берейин. Илгери өткөн заманда бир абышка кемпирдин чыпалактай баласы болгон экен. Ал төөсү минип алып, күнүгө атасынын койлорун талаага жайып келчикен. Күндөрдүн бир күнүндө дагы койлорун талаага айдап, төөсү минип алып жөнөп калат. Мына ошол кезде төө катуу силкингенде чыпалактай бала төөнүн үстүнөн кулап түшүп, жерге түшүп калат. Күндүн ысыгынан чыпалактай бала аябай ысып, талмуурсуп, чоң жалбырактын түбүнө жатып уктап кетет. Мына ошол кезде төө оттоп жүрүп, чыпалактай баланы жалбырак менен кошо аймап жеп коет. Кечинде үйлөрүнө койлор, төө жалгыз келгенин көрүп, атасы ары чап, бери чап, өзүнүн баласын издеп жөнөйт. Кирелди кечке издеп баласын таппай келип, өтө кайгыга, капага түшөт. Мына ошол кезде чыпалактай бала төөнүн кардында жатып, атеке, мен төөнүн кардындамын, мени сактап калгыла, тезирээк төөнү сойгула деп кыйкырат. Атасы болсо үндү угуп алып кошуналарын чакырып келип, баласын сактап калыш үчүн төөнү сойдурат. Кардын болсо чоң чийдин түбүнө апарып таштатат. Төөнүн курсагынан баланы ары издешет, бери издешет, бирок таппайт. Кечинде кынжыйып ачка келе жаткан карышкыр чийдин түбүндө жаткан төөнүн кардын таап алат дагы бүт жеп кетет. Мына ошол кардын ичинде чыпалактай бала кошо карышкырдын курсагына кирип кетет. Карышкыр жүрүп отуруп, күндөрдүн бир күнүндө койчулардын кой сарайына туш келет. Койлоруна кол салайын деп жатканда чыпалактай бала: "Эй, койчулар, тезирээк тургула, ойгонгула, карышкыр силердин койлоруңарды жеген жатат" дейт. Мына ошондо койчулар карышкырды кууп калышат. Кайсы жакка барбасын чыпалак бала карышкырдын ичинен кыйкырып, таптакыр малдарга кол тийгиздирбейт. Мына ошондо карышкыр жини келип, абдан ачуусу келип, кынжыйып ачка болуп арыктайт. Карышкыр жыгылып калат. Мына ошентип койчулар болсо өзүнүн кичинекей досун карышкырдын курсагынан аман эсен сактап калып, ата-энесине алып барышат. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин жомогубузда кичинекей чыпалактай бала жомок катары калып келет. Көрдүңөрбү балдар? Жомок силерге жактыбы? Анда эмесе силер ушул жомокту китептен да окуп, салыштырып, анан берилген тапшырмалардын суроолоруна жооп бергиле. Тарбиялык маанисин өзүңөргө кандай жактарын алдыңар? Эгерде силерге жакса, кандай тарбиялык маанисин алсаңар, ошону кайтарым байланышка чыгып, мугалим эжекелериңерге айтып бергиле. Анда эмесе кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта калгыла. Ушу менен биздин сабагыбыз аяктады.